Ассаламу алейкум мекенештер, кандайсыздар? Бүгүн болсо мен сиздерге Англияга кантип туура жана так тез кетүүнүн жолун өргөтөм достор. Көңүл бурсаңыздар, бул GDA сервис достор, бул жаңы ачылган компания. Так, бул жерде көз чаптырсаңыздар, компанияны достор ушул жигит башкарат экен. Основатель. Так, андан кийин достор, байкасаңыздар, бул жерде Фурпул Джобстун өзүнүн өздүк баракчасында ушул баракчага катталган GDAга. Бул жерде ишче деген бассаңыздар ссылка чыгат. 2025 жылга набор дейт. Ушул ссылка аркылуу киресиздер. Мен ссылканы болсо өзүмдүн Аза Кенжебаев Instagram баракчама чыгарам достор, акырында карап турсаңыздар. Муну басасыздар. Басканда достор бул жерде маалыматтар чыгат. Окусаңыздар болот. Так, бизге азыр керек эмес, орус тилинде жана англис тилинде. Почта достор, бул жерге электрондук почтаңыздар жазасыздар. Mailбы, Gmailбы боло берет достор. Так, андан кийинки суроо, атыңыздар жазасыздар. Бул достор ID карт менен эмес, только загранпаспорттагы атыңыздар жазасыздар. ID картта мисалы башкача болушу мүмкүн. Ошон үчүн жазбайбыз ID картта. Андан кийин бул жерге фамилияңыздар достор. Андан соң так, бул жерге номер документа дейт. Теги загранпаспорттун номерин жазасыздар. Асы же болбосо PE деп жазылган номерлер болот. Мындайга түшкөндө бул жерде так телефон номер, обязательно WhatsApp номер болуш керек. Неге дегенде алар сиздерге WhatsApp номери аркылуу чалышат. Же болбосо поштаңыздарга SMS жиберишет. Email адрес жазасыздар кайрадан. Достор, бул жерге если башка программа аркылуу катышкан болсоңуз, анда белгилейсиздер же жок, же ооба деп. Так, тиар 5 боюнча достор, мурун барып келген болсоңуздар, ошол жөнүндө бул жерге качан кайткансыздар, ошол визанын срокторун жазасыздар. Көрүп турасыздар, бул жерде коридор 6 ай. Ошого байланыштуу кылып сиздерге виза ачып беришет булар. Если Англияга барып келип туруп эле кайра тапшырам десеңиздер, алар сиздерге өткөрбөйт. Так, өзүңүздөр боюнча достор, бир аз маалымат бересиздер, эмне иш кыласыздар достор, мурун эмне кылгансыздар, бул чечимге кандай келип калдыңыздар, Англияга барам деген, ошол боюнча маалыматтар жазып койсоңуздар болот. Так, азыркы учурда сиз кайсы өлкөдөсүз? Аны жазасыздар: Кыргызстан, Россия, Европа, Казакстан же башка өлкөлөр. Так, кайсы жерде жашайсыздар достор? Жазып койсоңуздар болот бул жерге. Шаарыңыздар Бишкек же Ош, Жалал Абад, ушул сыяктуу кылып. Бул жерге достор аялыңыздарды же бир тууганыңыздарды жоло кетем деген ошол жөнүндө маалымат жазасыздар, көрүп турасыздар. Анын дагы как загранпаспорттагыдай кылып жазасыздар. Фамилиятын жазып, андан соң загранпаспорттун номерин жазасыздар. Асы же болбосо PE деген кыска номерди. Андан соң достор көрүп турасыздар, бул жерде отправить деген бар. Аны басып коесуздар, болду. Сиздерге өздөрү байланышка чыгышат, күтөсүздөр. Бул сайтка болсо так Казакстан жана Кыргызстандын адамдары катыша алат, Өзбекстандыкы жөнүндө маалымат берилген эмес. Ошон үчүн достор аларга билбейм, мен жооп бере албайм. Кыргызстандын адамдары катышса болот, кете албай жүргөн. Оңой жолу ушул, эч кимге акча бербейсиздер отомчуларга, прямой GDAнын өзүнүн сотрудниктери менен байланышып кетесиздер достор. Мен сиздерге азыр так Instagramдан достор мени Аза Кенжебаев деп мына экинчиде турган басасыздар достор, жазып издейсиздер. Ушул менин официальный баракчам достор. Башкада менин баракчам жок. Ушул жактан суроолор болсо жооп берем достор. Жаза бересиздер. Мен достор Instagram баракчамдын профилиге GDA сервистин ссылкасын коюп коем. Туш келип ушул жактан толтуруп кетсеңиздер болот. Анда эмесе достор, каналга жазылып, сак саламатта туруңуздар.